10 команданын 5 командасы бул залда, 5 командасы тиякта ойноду. Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын эксперт криминалистика кызматынын эксперт криминалисти Илгиз Элтоев 16 жылдан бери бул кызматты эмгектенип келет. Азыркы аткарып жаткан жумушу өтө тактыкты, жоопкерчиликти талап кылгандыктан далил катары алынган буюмдарга изилдөөлөрдү колдон келишинче так чыгарганга аракет кылышат. Окуя болгон жерден алынган нализаттардын үстүнө ошо адамдын манжа издери калтырылат ошенге. Мындан тышкары ок атуучу курал менен байланышкан кылмыштар болсо, огу жана гильзалар калтырылат. Ошонун негизинде изилдейбиз. Ок жана гильзанын үстүндө изилдегенде жана ок атуучу куралдар кимге таандык экенин ошолор боюнча аныктап беребиз. Кызматтын 100 жылдык мааракеси менен куттуктаймын. Бүгүн бул кызматтын уюшулганына 100 жыл толгон мааракелик күнгө карата Нарын облусунун аймагында милиция бөлүмдөрүндө эмгектенген кызматкерлер арасында спорттук мелдеш өткөрүлдү. Ички иштер Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин эксперттик криминалистикалык кызматынын 100 жылдыгына арналган иш-чара болуп жатат. Жалпысынан оюндар круговой өткөрүлөт. 10 команда бири-бири менен ойноп өткөрүшөт. Аягында жеңүүчүлөр аныкталып, сыйлыктар тапшырылмакчы. Мелдешке 5 район, Нарын шаарынан жана ички иштер башкармалыгынан болуп, жалпы 10 команда катышты. Оюндар 2 тайпага бөлүнүп, 2 аянтчада өттү. Нарын областынын 5 районунун арасында футбол өтүп жатат. Ошонун ичинде А тайпасында биз жаңы эле ППС командасы менен оюн жүргүзүп чыктык. Оюндун деңгээли жакшы болду деп эсептейбиз. Эсеп 3-4 менен биз Адбаш командасы утуп алдык. Ушул оюнда биз азыр утуп алдык. Даярдык аябай жакшы деңгээлде болду. Биринчи оюн Кай менен ойнодук, 3-1 эсебинде уттук. Азыркы оюн Аддел Охрана менен ойнойбуз, экинчи оюн. Беттештин жыйынтыгы менен жеңген командаларга кубок, медалдар жана баалуу белектер тапшырылат. Максат Абдракунов, Нурсултан Болотбек уулу, Нарын жаңылыктары.